Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Биз бул чыгарылышта атайын Жогорку Кеңештин депутаттыгына аттанып жаткан Эл үмүтү саясий партиясынан атайын Баткен шаарынан аттанып жаткан Матказиев Гапарали Эргешевич агабыздын жанына келдик. Сиздерге бул чыгарылышта Гапарали агабыз менен болгон маекти көрсөтөбүз. Андыктан биз менен болуңуздар. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ажы кандайсыз? Жакшысызбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы. Так, сизди да мына атайын ушул жакшы ниет менен, жакшы максаттар менен атайын Жогорку Кеңешке депутаттыкка аттанып жатырсыз. Ошону угуп сизге атайын келдик. Биринчиден биздин көрүүчүлөргө өзүңүз жөнүндө кенен айтып берсеңиз. Рахмат. Мен Матказиев Гапарали Эргешевич 1966 жылы төрөлгөнмүн. Баткен районунун Карабулак айылында. Орто мектепти 83 жылы бүтүп, Ленинград айылчылык институтунун зоо инженер факультетине тапшырып, аны 91 жылы бүткөнмүн. Ошонун арасында 84-86 жылдары Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөнмүн. Андан 93-91 жылдан эмгек эмен башталган. Ал убакта колхоз Москва болчу, колхоз Москвада эмгектенгенмин. Андан кийин Союз бузулуп, Кыргызстан мамлекети өзүнүн эгемендигин алганда жекешкерлик менен алектенгенмин. Андан кийин 95 жылдан 2002 жылга чейин Ысык Көл облусунун Балык шаарында иштедим. Азык-түлүк комбинаты бар ал жерде, Ысык Көлдөн азык деген. Ошол жерде директордун орун басары болуп иштедик. Андан кийин Бишкекте 2002-ден Бишкекте жекешкерлик кылдык, бир туугандар менен иш кылдык. Андан 2008 жылдан Баткен жергесине кайтып келдим, Баткенге. 2009-дан 2011 жылдары Баткен шаарында таза суу маселеси оор болгондуктан өз ыктыярым менен барып, мени менен сүйлөшүп, ушу таза сууга иштеп берейин, Баткен шаарынын таза суу маселесин чечип берейин деп 2009 жылдан 2011 жылга таза сууда иштедим. Жакшы таза суу маселесини ошол убакта ошол шартка байланыштуу жакшы деңгээлде чечтик. Бутуна тургуздук деп айтсак болот. Бирок бүгүнкү күндө таза суу маселеси албетте дагы көп эмгектерди дагы талап кылат. Дагы эле көйгөй, өзүңүздөр билесиз, көйгөйлөр дагы эле бар. Андан 2009 жылдан 2008 жылдан 2010 жылга Баткен шаарынын 2 чакырылышында депутат болдук. Андан 2016 жылы Баткен шаарында мэри болуп иштедик. 2017 жылдан бери өзүбүздүн Осо Тибет ачуу деген ишканабыз бар. Ошол ишканабызда кыз завод бар. Ошол кыз заводдо өндүрүш башчы болуп иштеймин азыркы күндө. Жакшы, мына көптөгөн эмгектерди, көптөгөн жумуштарды кылып, элдин кызматтарын кылып, көптөгөн тажрыйбаңыз бар экен сизде. Мен да сизди мурдатан бери угуп сыйлап жүрөм. Эми башка суроого келсек, эмне максатта ушул Эл үмүтү социалдык партиясын тандап, ушул партия менен Жогорку Кеңешке аттанып жатасыз? Негизги максат? Негизги максат бизге 1991 жылы мамлекеттиги эгемендикти алгандан бери 30 жыл болду. 30 жылда дагы эле биз кыйналып, өз ордубузду таба албай мамлекетибиз кыйналып келет. Ошол убактагы төлөгөн балдар мына 30га киришти. Ошол убакта мектепте окуган балдар 45-50 жашка келип калышты. Ошол бүгүнкү күндөгү биз 30 жылдан бери башкарып келаткан депутаттарыбыз, элиталарыбыз менен алмаштырыш керек деген ниеттебиз да. Алмашуу болуш керек, жаңылануу болуш керек. Ошол бүгүнкү күндөгү жаштар ошол 30, 35, 45 жаштагы балдар бүгүнкү жаңы идеяны, жаңы көз карашты, мамлекеттин башкарылуундагы жаңы системаны алып келип жаңыланыш керек да. Мисалы, эгерде биз жөнөкөй сөз менен түшүндүргөндө, эгерде биздин өзү жеке бир ишканабыз болсо, эгер ошо жеке ишканага бирөөдү биз эгерде нанимать этип алган болсок, ал биздин ишеничибизди актабаса, аны биз алмаштырышыбыз керек да. Ошондой эле 30 жылдан бери баягы эле фамилиялар, баягы эле жүздөр көбүнчөсүндө да ошолор
ушул акыбалга бүгүнкү күндөгү биздин мамлекетибизди башкарууда ушул акыбалга алып келишти. Демек, сиздердин негизги максатыңыздар келерки 7-чи акырылышта парламентке жаңы жүздөрдү, жаштарды алып келүүдө. Ошон үчүн бул партия жаштардан түзүлгөн. Ооба. Мен түшүнгөн. Ооба, keskin түрдө алмаштырыш керек да, keskin түрдө алмаштырыш керек. Эмне үчүн алар эмне үчүн мамлекеттеги башкара албагандарды, мамлекетти алдына алып келе албагандарды биз кайра эле шайлай беришибиз керек. Бирок алар өздөрүнүн жумушун аткара албагандан кийин биз аларды алмаштырышыбыз керек. Жаңы жүздөрдү, жаңы жаш, энергиясы күчтүү, мамлекетин сүйгөн патриот жаштарды алып келишибиз керек. Жаш деген ал 30 жаш менен 45 жаш бул жаш эмес. Бул мисалы Македонский 30 жашында, 25 жашында дүйнөнү багыткан. Биздин партияда азыр ошо 45 жашта, улуулары 45 жашта. Ошолорго мына биз баш болуп, мен ошо жаштарга кошулуп, ошолордун бүгүнкү күндөгү биздин ошол жакшы сыпаттар, макенин сүйгөн, мекен үчүн бүт күч башын, акылын аябаган жаштар бар. Ошолор үчүн биз ошолорду колдоп, мен аларга ишенип, элдин алдына биз ушу жаштарды колдоп чыктык. Жакшы, эми эл үмүтү социал саясий партиясынын негизги максаты, пландары боюнча кыскача айтып кетсеңиз. Бул партия кандай максат менен түзүлдү? Жогорку кеңешке өтүп калса кандай негизде иштерди алып барат? Негизги программасы? Негизги программасы ушул бүгүнкү күндөгү албетте биз жогорку кеңешке барганда мыйзамдарды, иштебей жаткан мыйзамдарды инвентаризация кылыш керек да. Кайсы мыйзамдар иштебей атат, кайсы мыйзамдар туура эмес иштеп атат, кайсы мыйзамдарды кача күчөтүшүбүз керек, кайсы мыйзамдарды жумшартышыбыз керек. Бул жөнүндө биз өтө жакшы иштерди алып барабыз да мыйзамдар менен. Мисалы мен бир айта кете турган болсом, бул коррупция боюнчагы мыйзамдар. Бүгүнкү күндө азыр мыйзам эгерде ошо коррупционер анын күнөөсү далилденди, мамлекетке келтирген чыгымы далилденди, ал ошону төлөш керек. Мыйзамдын негизинде ошол төлөгөн акчасына ошо айып пулун төлөш керек ага. Мыйзамдын негизинде 2 эсе төлөш керекпи? Канча төлөш керек? Ошо мыйзам негизинде төлөш керек. Андан сырткары соттун чечими менен ал өмүр боюга мамлекеттик кызматка эркинен ажыратылыш керек ал иштөөгө. Ал мамлекеттик кызматка жакындабаш керек. Бизде кыргызда асыл кеп бар. Үйлөнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы дейт. Ал бир жолу ушу мамлекеттин казынасына колун салдыбы, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы жумуш кылдыбы, ал калбайт ал. Аларды биз мейли алар түрмөгө отурушпасын, ушул кетирген зыянын төлөшсүн, бирок мамлекеттик кызматка өмүр бою келбесин. Өз ишини, ошол өзүнүн жеке турмушундагы өз жеке ишкерлигини кыла берсин, бирок мамлекеттик кызматка келбесин. Биз ушундай мыйзамды, ушул мыйзамдарды көтөрүп, ушул мыйзам негизинде аларды биз мамлекеттик кызматка келтирбей турган мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек. Бул эми бир мисал катары айттым да. Андан тышкары албетте биз жаштардын билим алуу тармагында, спорт тармагында, саламаттык сактоо тармагындагы бизде дагы жакшы мыйзамдарды карап, ошолорду дагы жакшыртуу жана ошол иштешине биз өз күчүбүздү кошуп иштейбиз парламентте, Кудай буйрса. Жакшы, аябай максаттарыңыздар жакшы. Негизи бул партиянын мен түшүндүм, коррупция менен күрөшүүгө өзгөчө көңүл бурасыздар, депутат болуп калсаңыздар. Андан кийин кийинки суроо, урматтуу Гапарали Эргешевич, сиздин бул жерде Баткен областынан кандидат болуп жатканыңыз дагы бул өзгөчө. Азыркы учурда билесиз, Баткенде мына ушул 2021-жылы көптөгөн окуялар болуп кетти. Мен сизге берейин деген суроом чек ара боюнча. Мисалы үчүн биздин чек ара боюнча азыркы учурда бийлик дагы жакшы аракет кылып жатат, бирок негизинен чек ара толук маселе чечилиш үчүн кандай кадамдарга барса болот? Сиздин жеке оюңуз? Албетте биз биринчи айтарым, бул тынчтык жолу менен биз чечишибиз керек. Мына өзүңүздөр жакында бардыңыздар, кыргыз эли көп болду, биз канчалык оор жоготууларды көрдүк. Согуш эмне экенин биз өз көзүбүз менен, өз кулагыбыз менен угуп, ошол жерде сиз менен биз көрдүк. Кээ бир биздин саясатчылар дейбизби,
же жөнлүү көрүнүктүү адамдарыбыз дейбизби, эмне үчүн ушул бийлик ошол жакынкы апрель убагында коогалаңда татыктуу жооп бербеди деген маселени көтөрүп атат да. Мындайча айтканда, эмнеге силер согушкан жоксуңар деген маселе көтөрүлдү да, баарыңыздар билесиздер. Эми албетте бул жерден 1000 километр алыстыкта отуруп алып сөздөрдү айта берсе болот да. Сиз менен биз бул жерде көрдүк согуш кандай экенин. Биз өзүбүздүн жакындарыбызды жоготтук. Биз өзүбүздүн тааныштарыбызды жоготтук. Кече жаныбызда жүргөн адамдар бизде жок болду. Биз ошол жерде биздин жакындарыбыз ошол жерде согушта, атыштарда ушу жанына түшкөн октордон чачыраган топурактар беттериме тийди дегенди айтканды укканыбызда биз билебиз да согуш эмне экенин деп. Бул согушту эч кимге көргөзбөсүн, мындай нерсе болбосун. Биз тынчтык жолу менен чечишибиз керек. Миңдеген жылдар биз ушул коңшуларыбыз менен тынчтыкта жашап келгенбиз. Эми кандайдыр бир себептер менен бүгүнкү күндө ушул чек ара маселеси оор чечилип атат. Бирок канчалык оор болсо дагы биз аны тынчтык жолу менен чечишибиз керек. Эки коңшуга пайдалуу болгондой кылып. Эки мамлекетке тең пайдалуу боло турат. Аларга дагы алардын кызыкчылыгын эске алып, алар биздин кызыкчылыгыбызды эске алып, ынтымак жолунда биз ушул маселени чечишибиз керек. Канчалык тез чече турган болсок, ошончолук чечилет. Bunun üstünden talıkbaştan iç yürüyüşümüz gerek. Bürok. Emi oşol bizdin elimiz hani kütüp oturmaydı da kaçan çeçesinger depçi. Oşol çeçilgençe kooptu, ayrıca kooptu, talaş yerde yaşagan bizdin jarandarga biz memleket tarafından kamkorluk görüşümüz gerek. Алардын буга чейин айтып кеттим, алардын алган айлыктарыны башка жерге караганда көбүрөөк болуш керек. Айырды иштебеген, ошо чек арада кооптуу чек арада жашаган биздин жарандарга ишти жумушу жокторго пособие беришибиз керек. Эгер ошол жерде 30 жыл жашаган болсо, бүгүнкү күндө 60га кирген болсо, эч жерде иштебеген болсо, биз ага чек арачы деген статустагы пособияларды беришибиз керек. Ошон үчүн биз ушул маселе чечилгече ошол жерде жашагандардын коопсуздугун, экономикалык, социалдык проблемаларını чечип турушубуз керек. Жакшы. Анда эмесе кийинки суроого өтсөк, урматтуу Гапарали Эргешевич, экономика боюнча сиздин оюңуз кандай? Негизи Кыргызстандын экономикасын азыркы учурда билесиз, аябай эле кыйын абалда турат. Кантип негизи биз көтөрүп кетсек болот? Ekonomikаны мен 3 бөлүктөн деп айтар элем да. Биринчи бөлүк акча топтоо бюджетке. Экинчи бөлүк ошол топтолгон акчаны туура бакытта саламжалуу пайдалануу. Эми мен биринчисин айтып кете турган болсом, акча топтоо боюнча бюджетке. Бул жерде эки маселе. Биринчи маселе көмүскөдө жаткан экономиканы көмүскөдөн алып чыгуу. Ошондой эле ошо менен бирге экономика ошо иштеп аткан ишти көбөйтүү, жумуш орундарын көбөйтүү, иштеген мекемелерди көбөйтүү. Сода сатыкпы, өндүрүшпү, ошолор көп болуш керек да. Биздин ресурсубуз, алтын ресурсубуз бул биздин эл, эмгектенген эл. Ушул жанагы 25 жаштан 55 жашка чейинки, даже 45 жашка десе, прогрессивный, баягы энергиясы күчтүү, ушундай өз идеялары менен иштей турган жаштар ошо биздин бүгүнкү күндөгү биздин немесиз да, резерв да, ошо биз таяна турган, экономика таяна турган биздин катмарыбыз ошолор. Эми ошолордун маселеси эмне үчүн ушу 30 жылдан бери биз дүңгүрөп өсүп кетпей атат? Биздин өндүрүшүбүз, мисалы, бардык эле тармагыбызда, экономика тармагында. Себеби менин көз карашымда финансылык рынок. 30 жылдан бери bizde mesela biraz azayıp kaldı. 15'ten 25%'e çeyinki kreditler, finansal kreditler. Bizden elimiz 80 mümkün 90% kreditte oturur. Pazardaki paypak satkan apalarız, ecelerimizden başlayıp en Beşik'teki çoğu işxanalarga dağı bizden çoğu biznesmen ağalarımız, jaranlarımızın bar kredit oturur. Alemi kreditler bugünkünde 15%'den 25%'e çeyin köpçülüğü. Eğer de 3 milyar kredit olsa 20%'den bakımda 600 milyon kredit ketip atat. Demek anın mesele oşo janağı işgерler önüge albaydı da. Eğer de mesela siz men 100 bin dolar kredit alsam bir iş kılam dep. Anın bir önceki emkay ağa men 20 bin dolar emet ölesem.
ал биздин өсүшүбүзгө, өнүгүүбүзгө жол бербейт бул рынок. Биз мамлекеттик деңгээлде ушул маселени көтөрөбүз. Көтөрүп, анын булактарын издеп таап, мамлекетте көтөрүп парламентте финансовый рыноктун дагы проценттерди 1-2-3%ке түшүрүш керек. Вот ошондо өнүгүү болот. Мисалы кредиттер узак мөөнөттө болуш керек. Ошондо өнүгүү болот. Анан албетте ошо өнүгүү болгондон кийин бюджетке акча толот. Бюджетке толгон акчаны сарамжалдуу пайдалануу ал дагы экинчи маселе. Чоң рахмат, сизге аябай кызыктуу талкуу болду. Урматтуу Гапарали Эргешевич, мен сизге акырына эркин микрофон бермекчимин. Элге болгон кайрылууңуз, шайлоочуларга болгон кайрылууңуз болсо айтып кетсеңиз болот. Мен айтарым, ушу элибизге айтарым, урматтуу кыргыз элим, биз бардык нерсени өзүбүздүн жоопкерчилигибизде. Ушу 30 жыл дагы бүгүнкү кыргыз мамлекетибиздин абалы ар бирибиздин жоопкерчилигибизде. Себеби биз өзүбүз тандап атабыз, ушу өзүбүз бизди башкаргандарды. Өзүбүз тандайбыз. Тандаганда кантебиз? Өзүбүз добусубузду сатабыз. Анан алар барып иштейт. Анан сен иштебедиң деп аларды кубабыз. Биз ушинтип жүрө бере турган болсок, биздин мамлекетибиз эртең оор акыбалдарга, мындан да оор акыбалга келет. Ошон үчүн урматтуу элим, биз ушу бүгүнкү күндөгү депутаттарды, талапкерлерди шайлоодо биз туура чечим кабыл алалы. Акыл эсибиз менен чечим кабыл алалы. Кимди тандап атабыз? Ал буга чейин эмне иш кылды эле? Ал кандай адам эле? Ал кандай депутат эле депутат болгон болсо? Ошону талдап туруп, туура добуш кабыл ала турган болсок, туура чечим кабыл ала турган болсок, албетте биздин мамлекетибиз жакынкы жылдарда эң өнүккөн мамлекеттердин катарына кошот. Мен сиздерге айтарым, ушул эл үчүн, жер үчүн күйүп иштей турган Эл Үмүтүн партиясынын жаштары, сиздерди чакырып кетем. Эл Үмүтү партиясына шайлаңыздар, 18-чи катар номери. Сиздерди туура чечим кабыл алат деп ишенемин. Чоң рахмат, сизге ийгилик каалайбыз. Алдыдагы аламан жарышта Кудай буйрса элибиз дагы туура тандоо жасайт деп биз дагы толук ишенип кетебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен биздин маегибиз аяктады. Сиздер шайлоодо Эл Үмүтү 18-чи катарда партиясын тандап, анын ичинде Гапарали Эргешевичти кол шайласаңыздар, номер 33-чү номерге добуш берсеңиздер болот. Бизге уруксат анда агай. Сизге ишиңизге ийгилик болсун, алдыдагы жарышта ийгиликтер каалайбыз. Көрүшкөнчө.